Ассаламу алейкум устаз. Түштүк тарапта сел жүрүп, Аллахтын апааты болуп жатпайбы? Ушул нерсеге зинанын көбөйүшү себеп деп уктук эле. Ушуну канчалык туура дейт? Азыркы мезгилде Нукат жергесинде Кудай Таалам ал жакка бир өзүнүн мээримин, рахматын жаадырган болсун. Ушундай сел жүрүп, мына көлдүн жолунда дагы селдер жүрүп, 4-5 адам каза болду деди. Аллах Таалам өзү мээримин алган болсун. Ушундай апааттар болуп атат. Ушул апааттардын болуусу зинанын көбөйүүсүнөн улам деп айтылып атат. Ушул туура дейт. Ооба, азыркы кээ бир соцсеттерде көрүп атасыз. Чуак устаздын жана башкалардын видеолорун сүйлөгөндөрүн коюп, кайсыл жерде бир зина көбөйсө ошол жерге бале келет, тооба кылгыла деген сөздөрдү неме кылып атат. Ушуну бир адилеттүү көз менен карашыбыз керек. Аллах Таала бир жерде апаат берген болсо, күнөөнүн эле себебине эмес, сыноо иретинде дагы апаат бериши мүмкүн. Аны сиз Кудай эмессиз же Кудайдын элчиси эмессиз, мунуу келген апаат зина үчүн жиберди, мага Аллах айтты дегидей. Биз билбейбиз. Ошон үчүн Аллах Таала ооба Куранда, хадистерде силердин өзүңөрдүн колуңар менен кылган амалдарыңарга жараша апааттар келет деди. Бирок мунуу келген апаат ушулгабы, аны биз билбейбиз. Ошон үчүн өзүбүз так билбеген нерсеге Аллахтын жаман көргөзүп же пайгамбарды жаман көргөзүп, ошол өкүмдү ошол жерге койболу. Билесиңерби, Аллах Таала Куранда эмне дейт? Бардык адам ката кетирүүчү дейт. Бирок алардын эң жакшы тооба кылгандар дейт. Демек, бардыгыбыз ката кетиребиз. Эгер ушу ката кетиргенибиз үчүн Аллах Таала азап кыла бере турган болсо, жер бетинде адамдын калбаш керек кандай? Аллах Таала өзү айтты да, ар бир адам ката кетирүүчү деди. Бирок аны ката кетиргенден жакшылары тооба кылгандар деди. Биз тооба кылабыз. Тооба кылгандардан болобуз. Демек, биз катадан, күнөөдөн алыстай албайбыз. Демек, бизге келип аткан апаатты Аллах Таала мүмкүн сыноо жөнүндө берип атат, мүмкүн бир арам нерсе жөнүндө болду. Кандай болгон абалда да ушул апаатты мына ушул нерсе үчүн келип атат деп так айтпастан Аллахка тооба кыла берели. Эгерде ушул сөздөрүбүз таркап кете турган болсо, Нукат эли болсун, көлдүн эли болсун, жакшы кабыл албайт. Силердин элиңердин арасында зина күчөп аткан экен, уурлук күчөп аткан экен, ошон үчүн Кудай силерди ушундай кылды десең, эч бир нукаттык же түштүктүк бир мусулман сени жакшы кабыл албайт. Сен Кудайдын элчисиңби, аны ошол келген апаатты зинага жибергендигин так билишиң үчүн. Ошон үчүн биз эмне дейбиз? Аллах Тааладан ушундай сыноо келди, сабыр кылгыла. Кудайым силерди сабырдуулардан кылсын, биз дуа кылайлы дейбиз. Анан Нукат элин билесиңерби? Нукат эли диндар эл болот. Нукат элинде кайсы бир аалымды сурасаң Нукаттан болот. Анан мен тамашалашып айтам, Нукаттын мышыктары деле Фатиха окуйт депчи. Бардыгы илимдүү. Эми ошондой жерге зина күчөп кетти, куш болуп кетти, ошон үчүн бале келип атат деген туура эмес. Кандай болсо да Аллах Тааланын бир сыноосу келди, биз ага эмне кылалы? Тооба кылайлы. Андан алыстагы адамдар эмне кылайлы? Дуа кылалы. Ошол бардыгы нерсе. Эгерде зинанын себеби менен Аллах Таала ушундай сел каптыра турган болсо, Европа, Америка сууну түгүлү жашаш керек болот болчу. Алардын үстүн суу каптап калыш керек болчу. Зинанын, бузукулуктун чеги ошо Европада. Эгер ушул түшүнүк менен боло турган болсо, алар суунун түбүндө калыш керек 100%. Кандай түшүнүк менен эмес, балки биз эскертүү иретинде, адамдарды жакшылыкка чакыруу иретинде биз эмне дейбиз? Күнөөдөн арылайлы, күнөө кылбайлы, Кудай Таала күнөө менен балекеттерди жиберет экен, тооба кылалы деп адамдарга даават кылабыз, бирок бир болгон окуяны мына ушул үчүн деп бекемдеп айтпайбыз. Мүмкүн сыноо иретинде, ушундай диндар элсиңер, Кудай бардык ар бир үйлөрдө илим алган балдар бар, кана сел алсынчы эмне отур, мүмкүн сыноо үчүн берип атат. Анда биз билбейбиз, эмне дейбиз? Аллах Тааладан тооба кылып кечирим гана сурайбыз.